Америкадан, Голландиядан сертифицированный генетика оценкасын кылынган паспорт менен алып келишет. Ошоларды мен таныша Аймактарда ишкердикти өнүктүрүүнүн жана бизнес чөйрөнү түзүүнүн маанилүүлүгүн эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу агро өнөр комплексин өнүктүрүү боюнча консультативдик кеңеш түзүлүп, ал айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча ЮСАИДтин агро соода долбоорунун колдоосу менен Кыргызстандын түштүк аймагындагы дыйкандар менен фермерлердин ишин жакшыртуу боюнча, аны менен катар агро бизнестеги көйгөйлөрдү чечүү жактары кеңешменин жүрүшүндө түшүндүрүлдү. Ушул биздин ишкерлер, дыйкандарыбыз кайрач этүү жаатында иштеген айыл чарбасында тиешелүү жетекчиликтер менен жолугушуп, биздин министрликтин аткарып аткан иштери, бизде эмнелер кемчилик этип атат, элге эмне жетпей атат, биз дагы эмнелерди оңдошубуз керек деген максатта ушундай тегерек столдорду уюштуруп атабыз. Нан менен камсыз кылуу, эт менен камсыз кылуу, жумуртка менен камсыз кылуу, май менен камсыз кылуу, сахар менен дегенде 9 продукция бар, белгиленген. 9 продукциянын бардыгына 10 миллиард акча бөлүнүп, ошонун азыр бүгүнкү күндө 3 миллиард 400 миң таркатылып берилип, мындай калса элге ошол арзан пайызда берилип атат да. Иш-чарада 2025 жылга чейин 9 азык-түлүк боюнча жеңилдиктер болору айтылды. Ошондой эле фермерлер тарабынан жайыт көйгөйү көтөрүлдү. Көйгөйлөр ар кандай бөлүнөт, кээ бирлерден ордунда чечсе болот. Жергиликтүү бийликке тиешелүү болушу мүмкүн, райондук хакимиятка тиешелүү болушу мүмкүн. Же болсо министрликтин өзүнө тиешелүү болушу мүмкүн. Же болсо өкмөттүн деңгээлинде маселе болушу мүмкүн. Дагы өкмөттүн деңгээлине алып чыгып, биз ошолорду өкмөттүн деңгээлинде талкуулап, сунуштап берели деген оюбуз бар да. Кыргызстан ассоциация сүт бирикмесинин жетекчиси Сыймык Тайчабаровдун айтуусунда, Кыргызстанда сүт чыгаруу 100%га камсыздалган. Анын 70%ы өлкөнүн ички рыногун камсыздаса, калган пайызы Россия, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнө экспорттолот. Долбоордун максаты менен коңшу өлкөлөр менен тыгыз иштешип, дагы да болсо кенен жол ачылганын белгилейт. Өзбекстан өзүнүн сүт рыногун 50% эле гана камсыздайт. Спрос бар, иштесе болот. Плюс андан тышкары заводторго дагы сүт керек, соода түйүндөрүнө да сүт керек. И ветеринария менен сүйлөшсөк, алар айтат, биз процедура, то есть документация экспорта деген нерсе бар. Ал жакта компаниялар өз документациясын чогултуп, уже экспортко чыкса болот. Ошол боюнча жеңилдиктер жөнүндө сүйлөштүк. Жыйындын соңунда кайра иштетүүчү айыл чарба тармагындагы кемчилдиктер айтылып, сандан сапатка өтүү жактарын карап чыгуу маселелери көтөрүлдү. Айгүл Семетиева, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.